Өзгөндүн Куршап айыл аймагында 350 орунга ылайыкташкан заманбап мектеп лицейдин курулушу башталды. Капсула салуу аземине министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимов жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Курулушу жаңыдан башталган мектеп лицей 2 кабаттуу болуп, бардык керектүү шарты менен бүткөрүлөт. Балдар жатып окуу үчүн 30 бөлмөлүү жатакана, спорт зал, ашканасы менен кошо курулат. Жалпы баасы 70 миллионго чамалаган билим берүү мекемесин эл аралык коомдук бирикме куруп берип жатат. Бул мектеп интернат болгону байланыштуу бул жерде 15 бөлмөлүү балдар жатаканасы жана кыздар жатаканасы. 15 бөлмөлүү балдар жана кыздар экөөндө тең 15 бөлмөдөн. Анан ашканасы каралган, спорттук аянтчалары менен, Кудай буйрса 2022 жылдын май айларына барып тапшырганы жатабыз. Бул мектептин өзгөчөлүгү бул жерде акыркы заманбап ичинде эмеректери жаңы технологиялар менен курулганы, жабдыкталганы жатат. Ушул эле күнү Куршап жалпы дарыгерлер практикалык борборуна 3 кабаттуу 65 орунга ылайыкталган оорукананын курулушу да башталды. Заманбап имарат 2022 жылы толук бүткөрүлүп, бардык шарты жана керектүү жабдыктар менен камтылып, колдонууга берилери айтылды. Азыркы заманга талаптуу бардык жабдыктар менен курулуп атат. Кудай кааласа бул ичине родильный отделение, жана хирургия, детский отделение, общий приемный блок, подвалында рентген, лаборатория, ошондой эле стерилдөө деп коет, ошо бөлүмдөр бүт бардыгы кирип кетет. Куршап аймактык ооруканасынын имаратынын эскилиги жетип, жаңы имаратка муктаждык жогору. Мындан сырткары медициналык заманбап жабдыктар да жетишсиз. Бул көйгөйлөр министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдраимов менен дарыгерлер жолукканда айтылды. Районго деп коет, анан райондун глава врачы ошол өзү башка жактарга бөлүш керек да. Куршап айыл аймагына жалпы 700 миллион сомго жакын инвестиция тартылган. Алардын басымдуу бөлүгү муктаж үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууга жана эскилиги жеткен социалдык объектилерди жаңыдан курууга жумшалууда. Бул жалпы инвестиция 700 миллионго жакын инвестиция болуп атат. Андан тышкары эң негизи ушул бүгүнкү больницага капсула салынып атат. Бул дагы бизге аябай керектүү нерсе болчу. Кудай кааласа, биз ойлойбуз, ушул жакшы ушул башталган иштер аягына чыгып, элибиз үчүн бир жакшы кызмат кылып, ушу кыргыз мамлекети жанын ичинде ушул Куршап айылыбыз эң өнүккөн өскөн үлгүлүү айыл өкмөттөрдөн, үлгүлүү мамлекеттерден болот деген чоң ниеттебиз. Учурда Ош облусунун аймагында бир катар социалдык объектилерди куруу иштери жүрүп жатканын министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлү айтты. Алардын көпчүлүгү Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан каржыланып курулуп жатыптыр. Азыр эми бир аз өзүбүздө тартыштык болуп турган маалда ошондой фонддор менен активдүү иштешибиз керек болуп атат. Иштейбиз, Кудай буйрса. Эми Ас-Сафа фонду жөнүндө айтсак, бул фонд бир эле Өзгөн районунда же Куршапта эмес, булар Алай районунда Гүлчөдө да көп иштерди жасаган, социалдык үйлөрдү курган, Араванда дагы социалдык үйлөрдү куруп, ал жерде кийим тигүүчү чоң цех дагы ачылды. Кара Кулча районунда дагы булардын жардамы чоң болду. Кара Сууда дагы азыр мына Лешме деген айылдашы мектептин курулушу башталганы турат. Бүгүн Өзгөн районунун Куршап айыл аймагында бир күндө эле 2 ири имараттын курулуш иштери башталып, капсула салынса, аймактын борборунда жаңыдан курулуп бүткөн 5000 адам баткан 2 кабаттуу мечиттин ачылышы да болду. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош облусу.